Орусиялык белгилүү блогер Гусейн Гасанов Москва шаарында аны бекер жеткиргени үчүн кыргыз жигитине унаа белек кылды. Блогер өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына видео жүктөгөн. Анда блогер адамдардын боорукердигин текшерүүнү чечип, акчасын унутуп калгандай түр көрсөтүп, таксисттерден аны бекер жеткирүүнү суранган. Ким бекер жеткирүүгө макул болсо, блогер унаа бермек. Бир нече айдоочу баш тарткан. Ошол маалда таксисттердин бири Гасановду жеткирүүгө макул болгон. Жолдо сүйлөшүп бара жатып, айдоочу кыргыз жараны экенин жана ал адамдарды бекер ташыган, бул биринчи жолкусу эмес экендигин билдирген. Айдоочу Москвада 1 ай иштегени үчүн 40 000 рубльга жакын киреше товарын айткан. Ал үй бүлөсүн таштап келгенин айтып, өзгөчө кулагына операция жасатууга муктаж болгон кичинекей кызы менен апасын көбүрөөк ойлоорун айтып берген. Гусейн Гасанов айдоочулардан аны авто борборго алып барууну суранып, ал жерден так эле ошондой унааны сатып алып, кыргыз жаранына каттаткан. Жигиттер чын элеби деп жаңы унаанын бактылуу ээси ишенбей ыйлап жиберди. Булак Суперкейжи. Бул аскарап турган жигит. Келечекте Кыргыздын ушундай жигиттери болсо, Кыргызстан мамлекетибиз өнүгөт. Эмне үчүн? Биздин элдин мүдөөсүн жеткириш үчүн. Мүдөө элде көп балам. Айтмамат шайлайлы, себеби үнүбүздү ушака жеткирсин деп. Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич. Өлкөбүздүн келечегин чогуу курабыз. Ош шаарында кичи автобустарга болгон тариф көтөрүлдү. Бул тууралуу шаардык мэриянын маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, мындай чечим шаардык кеңештин кезексиз сессиясында кабыл алынды. Жыйынга шаар мэри Алмаз Мамбетов, шаардык кеңештин төрагасы Салман Назылбеков жана депутаттар катышты. Вице-мэр Сонунбек Жунусбаев бүгүнкү күндө күйүүчү май автоунаа тетиктеринин кымбаттаганына байланыштуу көпчүлүк айдоочулар линияга чыгуудан баш тартканын билдирди. Ага ылайык жол акысын жогорулатуу зарылчылыгы жаралган. Шаардык кеңештин депутаттары кичи автобустардын техникалык абалын жакшыртуу, каттамын көбөйтүү, кечки убакытта да каттоосун камсыз кылуу сыяктуу маселелерди көтөрүштү. Жыйынтыгында эл өкүлдөрүнүн добуш берүүсү менен кичи автобустарга болгон төлөм күндүз 15 сомго, кечки саат 19:00-дөн 21:00-го чейин 20 сомго көтөрүлдү. Ал эми окуучулар үчүн жол кире жогорулаган жок деп билдиришти мэриядан. Жаңы тариф 1 декабрдан баштап иштеп баштайт. Булак Суперкейчи. Редакцияга Гүлканыш Асанбекова аттуу айым кайрылып, 71 жаштагы бир тууган эжеси Айганыш Жапарова өз кызы тарабынан сабалганын айткан эле. Айганыш апа учурда сиңдиси Гүлканыштын үйүндө экен. Көзү колдору көгөргөн апа кызынын мамилеси өзүнүн тагдыры боюнча төмөнгөчө баяндап берди. Кызым мени өзүмдүн үйүмдөн 2, ооруканадан 1, өзүнүн үйүнөн 2 жолу сабады. Кызымдын үйүнө апрелде келгем. Ошондон ушул күнгө чейин тозокто тирүүлөй көрүп, тиги дүйнөдөгү тозок кандай экенин билбейм. Ыйлайм, өкүрөм, бакырам, Кудайга үнүм жетеби деп. Андан башка эмне кылам? Азыр кызымдын кебетесин көргөндөн корком. Жүрөгүм зырпылдайт. Айтпаган сөздөрдү айтып сөгөт. Тажадым сенден. 11 тууганың бар. Алар сени эмнеге алып кетпейт дейт. Кызым ырыскымдын баарын ичип жеп атасың деп кыйкырып өкүрөт. Эмнеңди кем кылдым десем эле жаакка чаа бирди. Баласы экөө менден өзүнчө бөлүнүп тамак ичип башташты. Сен өзүңдүн тамагыңды өзүң жасап ич деди эле. Ага деле макул болдум дейт ал. Кызынан акыркы жолу уртокмок жеген күнү тууралуу буларды айтып берди. Ошол күнү электр жарыгы жок болду. Неберемди дүкөнгө жиберсем нан жок экен. Анан сиңдиме чалып ушинтип отурабыз дедим. Ал тамак аш жеткирип кеткенден 1 сааттан кийин эле кызым келди. Столдогуларды көргөндөн кийин дагы уруш башталды. Керебетте отурсам түртүп жиберди. Төшөктү оңдойм, сен сасытып чиритип бүтмөй болдуң. Жана бир туугандарың келиптир. Эмнеге кеткен жоксуң алар менен? Бүгүнтөн калбай кет деп кирди. Сабаганда жазылып калып, тургузганга жардам бергиле десем, эч кимди жолотпойт. Колдорумду каната урганда спирт сурасам, өлбөйт бул, жардам бербе деп неберемди, мени караган кишини да жолотпойт деп жашыды. Бир тууганы сабалган абалда көргөндөн кийин Гүлканыш Асанбекова милиция чакырткан. Ал эжесинин кызына тиешелүү чара көрүлсө дейт. Булак Суперкейчи.